Дал ушинтип уйсаш айылдык жеңелер үчүн жана эжелер үчүн жат көрүнүш эмес. Ал эми үйдө 30га жакын уй болсо, колдун күчү жеткиликсиз. Ал үчүн атайын аппараттар колдонулат. Бул уйсаган аппаратты Бакыт 5 жыл мурун сатып алган. Антпесе малдын саны көбөйүп, колго саап бүлгүрбөй калышкан. Аппарат 2 уйду бир мезгилде сайт. Аны менен убакытты дагы үнөмдөйт. Иштегенде колдо эле иштейт, бул как положено бүт ошондой эле да. Ичинде резинкалар бар. Атайын ошо резинкаларды сыгып, сора болот ушинтип. Бүт колдо эле да. Бүт барын чыгарат. Эми азыркы заманда баары жакшы эле да ушундай. Бакыт Данияров 20 жашта. Ал атасынан калган мал чарбачылыгын иштетип келет. Бүгүнкү күндө анын кароосунда 70ге жакын бодо мал бар. Анын 20дан ашыгынан күнүнө 200 литр сүт алат. Эми папам өтүп кеткенде мына 5 ай эле болду. Ошо 5 айга чейин атам карап, ошо атам колдоп келген мунун баарын. Эми мунун баары азыр менин мойнума өттү. Ошо атамдын эмгегин текке кетирбей, ушунун баары уланып кетти менин мойнумда да. Ушунун баары уланып кетип, буюрса папам максаттарына жетейин деп атам. Карманыбыз Кызыл Бирлик айылынын тургуну. Элет турмушуна толугу менен көнгөн жигит келинчегим дагы кыштак жашоосун түшүнгөн кыз болсо деп кыялданат. Эми айлык кызга алганга эле аракет кылабыз. Негизи мал жагы менен кеткенден кийин малды түшүнгөн адам болсо жакшы болмок мага. Негизи мага жөлөк болуп жардам берип турса, аны абдан сонун болмок да магачы. Ошо айлык кызга эле үйлөнгөнгө аракет кылабыз. Айылдын жашоосу мага жагат деген Даниярдын иши таңкы саат 6-да башталат. Сүттү 2 ирет сүт заводко ташыйт. Эрте менен жана кечинде. Карманыбыз бүгүн дагы күнүмдүк ишин аткарып, унаасын айдап, сүттү жеткирүүгө бет алды. Акмарал Аипова, Улан Саттыкулов, Нью ТВ.